Интернетте көбүнчө ызычуу видеолорду көп көрүшөт. Но ошентсе дагы бул видеого дагы кээ бир адамдардын муктаждыгы бардыр. Ошон үчүн айтып кетейин. Ийгиликке жетүү бул кээ бир адамдар үчүн каалоо, мечта болушу мүмкүн, а кээ бир адамдар үчүн обязательство. Ага ийгиликке жетишке мажбур да. Каалайсың, каалабайсың, баары жетиш керек. Бул видео именно ошол адамдар үчүн. Эмне кылыш керек? Мисалы, ар кимдин ситуациясы ар кандай да. Бирөө бир жерде повар болуп иштеп жүрөт, бирөө машина жууп иштеп жүрөт, же бирөөсү официант болуп иштеп жүрөт да. Же программист. Эмне жумуш кылбасын, биринчи кезек, биринчи кылына турган нерсе бул ошол жумушунан мастер болуш керек. Ошол жумушту аябай ийгиликке жетиш керек да ошол жумуштан. Бизде кандай кылышат? Биринчи баштаган жумушунан ийгиликке жетпей туруп экинчи жумушка секирип кетет да. Бул эң жаман нерсе. Бул биринчиси. Ошол баштадың, ошондон мастер болуп, профессионалдуулук деңгээлиге жетиш керек. Экинчиси, бизде профессионал болгондон кийин же ошол эле кайсыл жумушту берсе, ошону эле кылып отура берет да. Жок, антиштин кереги жок. Мисалы үчүн бул жумушту берди, ошону кыласың, ошодо мастер болосуң. Андан кийин сенде башка нерселерге да кызыгуу болушу керек да. Может, ошол эле сферада, мисалы үчүн повар болуп иштеп атасың, сен салат жасай турган болсоң, может, сен стейк бышырганга кошулуп кызыгышың керек. То есть сен өзүңдүн эле багытыңда өзүңдүн билимиңди көбөйтө беришиң керек да. Өзүңдүн компетенция деп коет. Компетенция деген бул канчалык оор жумушту кыла аласың. Ошончолук ошол нерсени күчөйтө беришиң керек. Анан үчүнчүсү бул жоопкерчиликти чоңойтуш керек да. Давайте мен кайсы жумушту кылайын, мен ушул жумушту кылып бүттүм, дагы эмнени кылайын деп сурасаңыздар, айтат, могу жумуштарды кылыш керек деп. Анан ошол жумуштарды кыла бериш керек. Бул деген жоопкерчиликти чоңойтот. Биринчиси, кылып жаткан жумушуңдан ошол жерден күчтүү болушуң керек. Андан кийин гана кошумча жоопкерчиликти сурашың керек.